болsa gayet hizmetçileri bizim adamların bartığını al жерде turguzbay al жерден kuup statusu жазып атат. Ал эми адамдар болсо ошол жерден эми ушул жерге кеч керек экен десе, бул жерге эч ким келбей атат. Ушул маселени бир караштырып берсеңиздер. Мен эл менен жолугушканда кайрылышты. Канча жыл менен былтыр да мен эл менен жолукканда айтышкан жоготкула деп. Мен барып көргөм. Ооба. Тазалагыла, тоскоолдук кылып атат деп. Тозалдын жетекчилери барып ошол жерге айтышыңар керек. Бияка автойлук каттагыла, элге да айтып, жарыя кылып, реклама кылып, ушу иштерди алып барыш керек. Эки адам жүрдү. Азыр биз Эм жүрдү эмес, эм азыр такай иштеш керек. Азыр 1 айбы, 2 айбы, жарым жылбы иштеш керек. Урматтуу Ош шаарынын тургундары жана коноктору, өзүңүздөр белгилегендей, Ош авто бекети Ош шаардык мэриясынан өткөндөн бери биз ремонт иштери жүргүзүлдү. Бүгүндөн баштап, айрыкча 1 марттан баштап Ош шаарындагы буга чейин билесиздер, Бишкек Ош каттамдары, Кызыл Кыя Нокат каттамдары шаардын ар түрдүү, ар райондорунда, ички райондорунда каттоочу жергиликтүү жашоочулар тарабынан аябай көп нараазычылыктар болгон. Ошол таксилерди жылдыруу боюнча мына бүгүндөн баштап мэрдин тапшырмасы менен Ош шаарынан кеткен ошол такси каттамдар баары борборлоштуруп ушул авто бекетке киргизилди. Ош шаарындагы Бишкек болобу, Алай болобу, Ала Бука, Кызыл Кыя, Баткен, Нокат ушул бүт райондорго чыккан каттамдар, автобустар жана такси кызматтар ушул авто бекеттен жүргүзүлмөк. Ошон үчүн баарыңыздарды ушул жак аркылуу кетүүгө чакырабыз.